Улуттук статистика комитети өткөн 2020 жылы азык-түлүктүн негизги айрым түрлөрү дээрлик 2 эсеге кымбаттаганын жарыялады. Изилдөөнүн 4-мартка карата жыйынтыгында жумурткага болгон баа өлкө боюнча орточо эсеп менен 105 сом 85 тыйынды түзгөнү жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 38%га өскөнү белгилүү болду. Ал эми картошканын баасы 38 сом 53 тыйынды түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 49%га жогорулаган. Мындай абалга өлкөнүн импортко көз карандылыгы жана доллардын кыргыз сомуна карата курсунун кескин жогорулашы себеп болду. Соңку айда гана базардагы баалар турукташа баштаганын монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги айтууда. Мен айтып кетейин, акыркы бир айдын ичинде ошо ундун баасы туруктуу десек болот. Мана биринчи сорттогу ундун баасы учурда орточо республика боюнча 32 сом 60 тыйын түзүп, бир айдын ичинде бул таптакыр бул баа өзгөрбөдү. Экинчи сорттогу ошол учурда орточо баасы 25 сом 50 тыйынды түзүп, акыркы бир айдын ичинде 40 тыйынга гана кымбаттап, же 1,5%га өстү. Ал эми нандын баасы акыркы бир айда өзгөрбөдү. Макарондук азыктар, макарон азыктары тескеринче баалар арзандай баштады, манеки 1 сомго чейин. Нарк атаандаштыктын негизинде гана жөнгө салынат делгени менен базарда абал башкача. Азык-түлүккө болгон баа барган сайын асмандап жаткандыгын айтып, шаар тургундары нааразы. Себеби бардык тармакты кымбатчылык каптап бара жатат. Бирок айлык менен пенсияга бир дагы сом кошулган эмес. Поднялись, все поднялось. Масло растительное, куда подняли вообще? Мы вот пенсия 5000, все поднялось, мы ничего купить не можем. Сахар 60 сомов, а был 40 с чем-то килограмм. 60 сом, масло растительное 150, 135, 140 бутылка масла, а был дешевле. Бардыгын капчыгына зыян тийип атат азырчы. Мисалы келсең азыр 5000 менен келсең дагы бир нормальный продукт кылып кете албайсың. Доллар көбөйтү деп эле, көтөрүлдү деп эле мына мисалы. Продукттаны кымбаттатып атат. А биздин зарплаталар болсо баягыдай эле эч өзгөрүү жок. А буда эмне болот эми? Кандай жашоо болот? Мен алган айлыгыма туура келбей атат да. Базарда кымбаттап атат, баалардын баары кымбаттап атат. Ал арада экономика жана финансы министрлиги ири соода дүкөндөрдүн ээлери менен социалдык маанидеги азык-түлүктөрдүн баасын кармап туруу боюнча макулдашууга кол койду. Анда негизги 4 азыктын баасын тагыраагы өсүмдүк майы, ун, кумшекер жана нан 1-июлга чейин кымбаттатпоо чечими кабыл алынды. Кум шекери боюнча айтсам, өндүрүүчүлөр ай сайын 200 тоннаны ири дүкөндөргө 54 сомдон берет. Тактап айтканда, бул шекердин 2 ай мурунку баасы болуп калат. Ал эми сатуучулар анын үстүнө 3%дан ашык кошуп сатышпайт. Нанга келсек, бир нандын баасы 16 сомдон ашпагандай болушу керек. Бул товардын сатуу баасынан 5% төмөндөгенди көрсөтөт. Бир сөз менен айтканда, ишкерлер товарларды өз баасында гана сатат. Эми алдыдагы 3 айды карап көрөбүз. Жакшы натыйжа болсо макулдашууну дагы узартабыз. Өкмөттүн бул аракетин экономисттер дагы колдоого алат. Бирок ири дүкөндөр менен макулдашуу менен бааны кыска мөөнөттө гана кармап турууга болот. Ошондуктан муниципалдык дүкөндөрдү ачуу жакшы натыйжа бермек дейт. Кандайдыр бир жанагы ошол базарга да эмеде турган үчүн дагы акча албай койсо бир топ төмөндөмөк, ошого калган рыноктагылардын баардыгы багыт алып же отурамалчылар көрүп, ошого баага аракет кылмак ошондой чүргөнгө. Экинчиден муниципалдык ишканаларды ачыш керек. Социалдык тармак багытта мисалы үчүн нанга баа көтөрүлүп баратканда муниципалдык пекарнялар же отурам болсо нан жасоочу жайлар болуш керек. Алар социалдык негизде өз чыгымынан пайда кошпой туруп, ошол негизде сата турган болсо, башка өндүрүүчүлөр, башка соодагерлер дагы ошол баага ориентир алмак. Кеңешбек Алимбеков ошол эле кезде чет өлкөдөн кирген товарлардан алынчу салыктарды азайтуу менен дагы оң натыйжа болмок деп санайт. Кошумчулай кетсек, өткөн жылы ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинен азык-түлүктүн баасы Кыргызстанда эң жогору болгон. Ал эми инфляциянын деңгээли Улуттук банктын февралдагы маалыматына ылайык өлкөдөгү жылдык инфляция 10,2% түзгөн. Ошону менен катар башкы банк баалардын өсүшү жыл ортосуна чейин токтоорун божомолдоп жатат. Чолпон Беширен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.